Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге кошуна өлкө Казакстан жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Видео башлаардан мурда сизден видеого лайк коюп жана каналга жазылышыңызды суранабыз. Казакстан дүйнө мамлекеттери арасында аянты боюнча 9-орунду ээлейт. Аянты 2.717.300 квадрат километрди түзөт. Калкынын саны 18 миллиондон ашык. Азыркы Казакстандын аймагында 120 улуттун өкүлдөрү жашашат. Казакстанда дүйнөдөгү биринчи жана ири Байконур космостук борбору жайгашкан. Бул жерден 1957-жылы жердин биринчи жасалма спутниги орбитага учурулган. Жана 4 жылдан кийин космоско биринчи адам Юрий Гагарин ушул космодромдон учкан. Азыркы учурда Байконур деген чоң комплексти түзөт. Космодром жана Байконур деген шаар. Космодромдагы Байконур деген шаардагы Россияга 2050-жылга чейин арендага берилген. Жылына Россия арендасына $115 миллион төлөйт. Бирок Байконурдан учурулган ракеталар Казакстандын жерине кулап калган учурлар дагы болгон. Казакстандын жаратылышына жана экосистемасына көптөгөн зыяндарын тийгизет. Байконур деген шаарда Россиянын бийлик органдарынын мекемелери бар. Шаарда көптөгөн Орусиянын жарандары жашашат. Казакстандын жана Россиянын мектептери жайгашкан. Бул режимдик шаар, темир зым менен курчалган. Шаарда Россиянын администрациясы, полициясы, прокуратурасы иштейт. Эгер Казакстандын жараны Байконурда иштесе, Россиянын законуна ылайык айлык маяна алышат. Казакстандын түштүк-чыгышында Укмуштуудай Балхаш көлү бар. Бул көлдүн жарымы туздуу жана жарымы тузсуз, ичүүгө болот. Бул кубулушту окумуштуулар азыркыга чейин түшүндүрө албай келишет. Бул дүйнөдөгү эң кызыктуу көлдөрдүн бири. Көлүндө балыктар аябай көп. Мен өзүм дагы бир кездерде ушул көлдөн балык тутуп калганмын. Чыкынактай болгон чоң сазандар, сомдору бар. Ал эми кичинекей балыктар дагы абдан көп. Бирок кичинекей балыкты тоготпой каласың, чоң балыктар түшүп аткандан кийин. Кадимки эле бөлкөгө суу кошуп, камыр кылып, камырды шарик кылып тоголоктоп, кайырмактын ийнесине сайып ыргытсаңыз балык түшөт. Кичинекей балык туткуңуз келсе, кичинекей камырды шарик кылып ыргытасыз. Чоң сазан туткуңуз келсе, чоңураак шарик кылып ыргытасыз. Чындыгында эле берекелүү көл. Казакстан Республикасынын аймагында Алматыдан 200 км чыгыш тарапта дарыянын жээгинде Чарын каньону жайгашкан. Узундугу 154 км. Ал өзүнүн уникалдуулугу жана кооздугу менен көбүнчө Колорадо штатындагы америкалык чоң каньонго салыштырылат. Астана шаарында жайгашкан Хан Шатыр объектиси дүйнөдөгү эң чоң чатыр. Бул соода жана көңүл ачуу борборунун автору архитектор Норман Фостер. Жер шаарындагы эң мыкты эко имараттардын катарына кошулган. Казакстан металл өндүрүү боюнча дүйнөдөгү лидерлердин бири. Улуу ата мекендик согуш мезгилинде советтик аскерлери үчүн ар бир 3-чү ок Казакстандын металлдарынан жасалган. Казакстан буудайды экспорттоочу дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Жана кир жуучу мачалкаларды экспорттоодо дагы дүйнөлүк лидер деп эсептелет. Казакстан алма жана жоо казындардын мекени. Шаардын аты Алматы, алмалардын атасы деп которулат. Велосипедти прокатка берүү Казакстанда өнүккөн. Ал эми Алматы жана Астана шаарларында велосипед жолдору бар. Астана Казакстандын борбор шаары. Шаардын генералдык планын дүйнөгө белгилүү япониялык архитектор Кишо Куракава түзгөн. Байтерек мунарасын түзүү идеясы Нурсултан Назарбаевка таандык. Ал шаардын үстүнөн учкан маалда салфеткага Байтеректин сүрөтүн тарткан. Казакстан кызгылт фламинголор учкан дүйнөдөгү эң түндүк жер. Тагыраак айтканда, алар Каргалжинскинин корогуна учат. Канаттуулардын саны болжол менен 36 миңге жетет. Түркистан шаары Казакстандын маданият борбору. Байыркы шаар 1500 жыл мурун түзүлгөн. Казакстандын жеринде Менделеевдин элементтеринин дээрлик баары бар. Казакстан кара мунай запастары боюнча дүйнөдө 8-орунда турат. Дүйнөлүк уран запастарынын 1/5 бөлүгү Казакстанда топтолгон. Ошондуктан өлкө аны казып алуу боюнча дүйнөдө 1-орунду ээлейт. СССР кулагандан кийин Казакстан Республикасы дүйнөдө 4-орунда турган ядерный арсеналга ээ болду. 15 жылдын ичинде эле Казакстан ядерлик мурасынан таптакыр кутулуп кетти. 1994-жылы Казакстан АКШга урандын калдыктарын саткан. Ал эми 1995-жылдын апрелинде өлкө Россияга бардык ядерлик ракета куралдарын сатып жиберген. Казак тили ар дайым жаңы сөздөр менен жаңыланып турат. Жакында алар жаңы сөздү ойлоп табышты. Галамтор деген. Бул интернет дегенди түшүндүрөт.
Астана дүйнөдөгү эң суук экинчи борбор шаар. Ага карабастан жайында абдан ысык, абсолюттук максималдуу температурасы плюс 42 градус, абсолюттук минимуму минус 51 градус суук. Мамлекет өлкөнүн имиджин көтөрүү үчүн көп акча сарптайт, айрыкча Борат тасмасынан кийин. Астананы көпчүлүгү 21-кылымдын массон борбору деп эсептешет. Конспирологдордун айтымында шаар массондук архитектуранын бардык мыйзамдарына ылайык курулган. Көчөдө массондук символизмди таба аласыз. Казакстандын талаалары ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Казакстанда коррупциянын деңгээли өтө жогору. Мамлекет кырдаалды өзгөртүүгө активдүү аракет кылып жатат. Казакстанда реалдуу оппозиция күчтөрү жок, болсо дагы алар чет мамлекеттерде. Казакстанда митингдер жок же сейрек кездешет. Эгер митинг жасашса, күч органдары аяосуз митингчилерди кармап кетишет. 2019 жылы бир активистти пустой, эч нерсе жазылбаган плакатты кармап турган үчүн полиция тез арада кармап кетишкен. Еще раз говорю, у меня пусто, я не кричу лозунгов. Почему вы меня забираете? Давайте мы разберемся, пройдемте. Что разбираться? Смотрите, какой маразм. Смотрите, что они делают. Сядьте сейчас, будем. Казакстан өспүрүмдөр арасында өз өмүрүн кыюунун саны боюнча алдыңкы орунда турат. Казакстандын кээ бир аймактарында кыз ала качуу дагы эле кездешет. Кээде өз ара макулдашуу боюнча өз ыктыяры менен, кээде мажбурлашат. Казакстан Республикасынын улуттук музейи Борбордук Азиядагы эң ири жана жаш музей. Ал дүйнөдөгү 10 ири музейдин бири. Air Astana авиакомпаниясы КМШдагы эң мыкты авиакомпания. Ал Skytrax агенттиги тарабынан 4 жыл рейтингин алган КМШ жана Чыгыш Европадагы авиакомпаниялардын бири. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Америка өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Достор, видеону акырына чейин көрүп бүткөнүңүздөр үчүн рахмат. Кызыктуу ТВ каналына сөзсүз жазылыңыз. Видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Ошондой эле комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.